Ассаламу алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын жүрөгүнөн орун алган, центринен орун алган Unitranс курулуш компаниясы куруп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен сатыла турган Penthouse, тактап айтканда 15-16 кабатындагы ушул батирди тартып көрсөтүүдөбүз. Анда бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, сиздерге бул батирге келүү жолдорун сиздерге көрсөтүп берели. Урматтуу достор, мен азыр Алишер Навай көчөсү менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде 4 көчөдө тактап айтканда жаңыдан бүткөрүлгөн ушул жөө өтмөктүн үстүндө турамын. Жанагы сатыла турган Penthouse квартиранын дарегине баруу үчүн ушул имараттын аркы четиндеги чыгыш тарабындагы подъезден жогору көтөрүлүп чыгабыз достор. Тетиги жерге барабыз достор. Келе жатасыздарбы? Мына ушул курулуш компания куруп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн мына ушул чыгыш тарабындагы подъезд аркылуу чыгып келе бересиздер. Эми сиздерге бүт бардык маалыматтарды ээси менен биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Аман, өзүм. Шүгүр, рахмат. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Батириңизди сатка коюп турсуз. Бул Penthouse-тун жалпы аянты канча болуп калды? 170 метр квадрат. 170 метр квадрат. Азыр жогорудагы чыгат экенбиз, Ооба. Жакшы. Анда кире бериш жерини тааныштыралы. Көрдүңүздөрбү? Кенендиги кенен экен. Киргенде эле сол тарапта ажаткана окшойт, ажатканасы. Андан туштагы бул бөлмөгө кире турган болсок, ашкана окшойт. Ашканасы. Мына канализация түтүкчөлөрү дагы орнотулган, суу түтүкчөлөрү дагы чыккан. Бул болсо жылуулуктун түтүкчөлөрү чыгып турат. Андан дальше мына ушул балконго чыгып кетесиздер. Балконго кухнядан кофени демдейсиздер дагы, балконго чыгып кофени демдеп бизнес пландарды ушул жерден ойлоносуздар да. Караңыздарчы, Ош шаарынын дээрлик чыгыш тарабы, түштүк тарабы, батыш тарабы, Сулайман тоого чейин ушул жерден центрде туруп байкайсыздар, пландарды түзөсүздөр. Урматтуу достор, көрдүңүздөрбү, шаарды ушул жерден тамаша кыласыздар. Биз ашканасын көрсөттүк, ашканадан дальше кийинки бөлмөлөргө баш багабыз достор. Бул кандай бөлмө? Бул конок бөлмөсү. Зал, Зал, конок бөлмөсү, кенендиги кенен экен. 20-30 адам келе турган болсо, кенен батат достор. Асты бүт бардык бөлмөнүн асты сухой стяжка болгон. Бусо эми ремонтко тапшырылганбы? Эми тапшырылат. 15 күнүн ичинде атат. 15 күнүн ичинде ремонтко тапшырылат. Каалагандай өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша ремонтту кылып, жыргап жашай бересиздер. Караңыздар, электромонтаждардагы бүт бардыгы болгон. Айнек терезелери пластиктен жана кең. Чоң айнек терезелери орнотулган. Жарык жакшы тиет достор. Эртеден кечке чейин күн тиет. Андан кийинки ошол 15-кабатындагы 3-чү бөлмө, бул жагы кандай бөлмө? Балдар бөлмөсү кылса да болот, уктоочу бөлмө кылса да болот. Кыскасын айтканда бөлмөлөр көп, каалагандай бөлмө кылып, жасалгала алса болот экен. Жакшы, бул деле кенен экен. Узун туурасын айта турган болсок, 7,5-га 3 чыгып калат экен достор. 2,83 чыгып калат. Бул болсо жуунучу бөлмө, азыр эми бир аз караңгы болуп атат. Ошентсе дагы мына сырткы дубалдарын көрүп коюңуздар. Болжол менен бир 3,5 чыгып калат. 3-кө 1,5 экен. Караңыздар. Жакшы. Эми жүрүңүздөр, биз эми жогорку акыркы этажга чыгалы. Азыр кана өзүбүз чыгып көрөлүчү. Чыгат экенбиз. Биз видеону токтотпостон эле чыгып баратабыз. Караңыздар, стяжканын калыңдыгын ишеничтүү да. Бул жылуу дагы болот. Жакшы вытяжкалар орун алыптыр. Бул эң акыркы кабаты дагы кенендиги кенен экен. Кудум ошол астындагы кабаттын проектиси кандай болсо, бул жагы ошондой экен. Каалагандай лестницаны овальный чыгарасыздар, же каалагандай кылып лестницаны чыгарасыздар. Бул жагында эс ала бересиздер. Каалагандай жашасаңыздар болот. Жер үйдөгү 2 кабаттуу үй деп элестете бересиздер достор. Болгону бийиктикте шаарды тамаша кылып жашайсыздар. Бул дагы бир спальня, бул кухнянын орду экен. Бул болсо жанагы залдын орду. Бул бөлмөнү деле спальня кылып колдоно берет. Же болбосо экинчи тактап айтканда акыркы кабаттагы зал, конок бөлмөсү деп койсок дагы болот. Бул жанагы эле душ,
жуунучу бөлмө. А бул жаш балдар уктоочу бөлмө. Жанагы ылдыйга караганда бул жагы кенен экен, Жакшы. Урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Караңыздарчы, бул жагы панорамный виддеги айнек терезелер орун алган. Ачып сиздерге шаарды дагы бир катар көрсөтүп коелу. Ойбой, караңыздар, Филфактын кыздары бул жерден нары бери каттаган ушул жерден тамаша кылат экенсиздер. Бул жакта Алишер Наваи аталышындагы мектеп бар. Нары жүрсөңүздөр Глобус, Нол Фрунзе азыр эми Азия болуп өзгөрүлүп калды. Бул жагы Келечек базары. Нары түшсөңүздөр Мостун асты менен Жайма базар, Ош Борбордук базарына кирип барасыздар. Кыскасын айтканда, бул жер өтө көп тармактуу сос объектилердин бүт бардыгы ушул жерде жайгашкан. Мечит, мектеп, бала бакчаларга тим эле чатышасың, достор. Университеттерге чатышасың. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктап жатып, эми жалпы метр квадраты 170 метр квадрат экен. Канча метр квадраттан сатып атасыздар? Же жалпы суммасы канча? Метрин 600 метр квадратын $650 деп атабыз. Метр квадраты 650ден, өтө жакшы, достор. Караңыздар, жайгашкан жерин кайра көрүп суктанып атасыздарбы? Бийик жерде жашагысы келген инсандар, бийиктикти жакшы көргөндөр, келиңиздер, алыңыздар. Кандай сонун. Ушул жерден Сулайман тоонундагы байкаштырат экенсиздер. Стадион көрүнөт экен бул жерде. Мына стадиондо эмне иш-чара өтүп аткан болсо, тамаша кылсаңыздар болот. Мэрия көрүнөт экен. Ошму, Сулайман тоо. Силерге насип кылсын анда. Биз анда бул чыгарышты жыйынтыктадык. Эсин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Метр квадраты 650ден. Толук эле маалымат берилдиби? Кандай? Варианттарын да карайбыз. Варианттар да каралат. Бөлүп төлөө мөөнөттөрү? Бөлүп төлөө жок. Эски домдон үйлөрдү, машиналарды алып беребиз. Жакшы. Урматтуу достор, өзүңүздөр уктуңуздар, варианттар калат, алмашуу жолдору каралат. Албетте, үй, жол тандабасы унаалар же жылы жаңы унаалар боло турган болсо, эски жанагы 103, 104, 105 батирлер болот го, сериядагы. Ошол батирлерди сунуштасаңыздар болот экен анда. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Сиздерге насип кылсын. Ушул үйдөн агарыңыздар, көгөрүңүздөр, көбөйүшүңүздөр. Жалпысынан бир 6 бөлмөнү эсептедик, 6 бөлмөлүү үй батир экен. Сиздерге насип кылсын. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык.